саламаттарбы туугандар. Бүгүнкү биздин сүйлөшө тургучу сөзүбүз бул либертарианство. Кыргызча айтканда либертариандык, кыргызча которгондо толугу менен бул эркиндүүлүк, эркиндикти сүйүү деп которсо болот да. Либертариандык идея өзү кандай нерсеге бизди үйрөтөт? Ал экиге бөлүнөт да негизи. Эң күчтүү либертарианствону түптөгөн мектеп бул австриялык мектеп деп эсептелинет. Ал эми биринчиден либертариандык идея анархокапитализм деп эсептелинет. Анархокапитализм бул деген биз өлкөнүн жарандары ар бир адам эч качан мамлекетке же башка бирөөнүн адамдын кысымына карап иш жасабаш керек. Толук өзү эрки менен ишин жасаш керек деген ойду чыгарат. Анархокапитализм болсо бир аз жанакы боштондукка, эркиндикке көбүрөөк маани берет да. Ал эми либертариандын ичинде экинчи идеясы бар, бул минархизм деген. Минархизмдин өзүнүн түпкү мааниси бул бүт иштер адамдардын баары эркиндүү. Эмне кааласа ошону жасашы керек. Кандай чечим чыгарса, ошол чечимдерди өзү чыгарышы керек. Бирок башка адамдардын укугун бузбаш керек. Эгерде башка адамдардын укугун бузса, толугу менен сот аркылуу, сот органдары аркылуу бул суроо чечилиш керек деп эсептейт либертариандык. Либертариандык идеянын дагы бир түпкү ою бул мамлекет коомдун жашоосунда кичинекей ролго ээ болуш керек деп аталат да. Мамлекет деген эч качан жарандарды кыспаш керек. Кантип жашаганын үйрөтпөш керек. Бизнес кылганга тоскоолдук койбош керек. Бизнес кылабы, эмне кылат, кандай ишти кылат, жаран ошого каршы чыкпаш керек. Анан конституция бир жолу жазылгандан кийин конституцияны өзгөртпөш керек. Конституцияда эркиндиктер уруксат берилиш керек деп берет да. Анан мамлекет ушул либертариандыктардын ой пикири боюнча бул түнкү кароолчу да. Күндүз аны көрбөйсүң, бир эле гана бирөөнүн укугу бузулуп атканда гана ийгилишет. Экономикага такыр ийгилишпейт. Экономика толугу менен жанакы чарба иштери, айыл чарба, соода сатык бүт баары толугу менен эркин болуш керек. Мамлекет бүгүнкү кезде жасап аткан көбүнчө функцияларды, көбүнчө иштерди, милдеттерди ушул либертариандык идея боюнча частный сектор, жеке менчик ишканалар аткарыш керек. Жеке менчик ишканалар толугу менен көбүнчө функцияларды аткарат. Керек болсо Улуу Британиянын спецслужбасы Ми-6 АНБ дегендер. Алар деген жеке менчик компаниялар. Ушуну билдиңер беле? Керек болсо Соединенные Штаты, Американын акча чыгарган компания, акча чыгарган мекемеси, баягы долларларды печатать эткен. Бул Рокфеллер, Ротшильдтердин жеке менчик компаниясы. Керек болсо Американын Министерство оборонасы Lockheed Martin жана Boeing деген эки корпорацияны аябай катуу каржылайт. Ал корпорациянын 70% мамлекетке таандык болсо, 30% жеке менчик. Ачык түрдө. Элестеттиңер, карасаңар, керек болсо кээ бир өлкөлөрдүн армиялары, мисалы үчүн Чехия, Эстонияда аякта контрактный армия деп айтылат. Ар бир контрактный служащийлер бар. Контрактный служащий контракт боюнча жеке ишкер катары армияга служба кызмат өтөгөнгө кирет да. Ушул либертариандык идеялар көбүнчө дүйнөгө тарап кетти. Бирок либертариандык идея бул деген мындай катуу бир ишенимдерге, догмаларга жол койбостон бекем мындай көрүнбөй эле келатат да, мындай тарыхта карасак. Бирок либертариандык идеялар көптөгөн укмуштуу иштерди жасады да бул дүйнөдө. Мисалы үчүн биринчиден адамдын эркиндигине салым кошту. Экинчиден эң биринчи адамдын эркиндиги экономикадан башталат деген ойду берди да. Мисалы үчүн либертарианствонун философу, күчтүү философу бул Алиса Розенбаум деген аял болгон. Ал деген Санкт-Петербургда көргөн, бирок СССРден качып кеткен Америкага. Американын Айн Рэнд деген атты алып ошол социализмдин зыяны боюнча анан баягы
социализмдин кереги жоктугун, эч кандай мындай катуу адамды багынтырган диний болобу, саясий болобу, культуралык болобу кысымдыктарды жоюу жөнүндө, анан могу акыл эстүүлүк деген кандайдыр школа, мектеп, акыл эстүүлүк мектебин жаратып, ошонусун түптөгөн аял да. Ошондо Айн Рэнд Атлант канатын жайды деген китебин жазат. Ал деген китеп 53-57 жылдары Америкага сатыла баштаганда бестселлер болуп калат да. Азыркы күндө деле Америкада биринчи орунда сатылып элдердин мындай таасир окуган адамдардын жан дилине таасир эткен китептердин биринчи орунда Библия турса, экинчи орунда Атлант канатын жайды деген Айн Рэндтин китеби турат. Ошол китепти окусаңар, аякта толугу менен өлкө сүрөттөлөт, ал өлкөдө социализм өнүккөнү көрсөтүлүп атат. Социализм өнүккөн сайын элдин жашоосу начарлап, дефицит болуп, экономикасы кыйрап, коррупция күчөп, ушундай жаман нерселер болгон сүрөттөлөт. Эң кызыктуусу, Айн Рэнд ушул китепти 57-жылы бүтүрсө, 57-жылга сатууга чыгарса, так Айн Рэнд жазгандай эле СССР так ошол сценарий боюнча урап кетти. Бул деген аны окугандар ойлошот, Айн Рэнд ушул жез кемпир айран кандайдыр бир билбейм, көз ачыкпы, же кара макпы, же дагы бир балябы деп ойлосо керек да. Бирок чынын айтса, Айн Рэнд жөн эле акылын пайдаланып, социализмдин коомдо экономикада кантип иштерин ой жүгүрткөндө гана ошол анын көз караштары пайда болду да. Анын көз караштары пайда болгондон кийин алар ишке ашты. Бирок Айн Рэндтин өзүнүн жеке эрки менен эмес, Американын таасири менен эмес, СССРдин социализмдин идеяларын бекем тутканы менен эле. Анткени социализмдин идеялары бул деген мамлекетти, коомду, жаранды жок кылууга алып барган идеология деп далилденди тарыхта. Андан сырткары дагы коррупцияны аябай күчөтүүгө таасир бүт шарт түзгөн саясий багыт деп эсептелинди да. Практика иш түрүндө көрсөттү. Ошентип либертариандыктар азыркы кезде эмгичекте Кыргызстанда белгисиз болчу. Ошентип атып Кыргызстанда көбүнчө социализм деп коёбузбу. Социализм, социал-демократия, центризм деген, этатизм деген оюндар бар да. Этатизм жөнүндө эки жолу айтып берем. Анан ошол либертарианство азыр Россияда күчтүү жол алып атат. Россияда азыр кызыктуу процесстер болуп атат. Аякта калк ойгонуп, калктын катмарында бир 17% активдүү адамдар пайда болду. Алар деген Путинге каршы чыгышып, Путиндин баягы автократиясына каршы чыгышып, жана өз көз карашын, өз жарандык активностун көрсөтүп, экономиканы бошоткула, экономиканы жана көп мамлекет кармаган тармактарын кое бергиле, эркиндик бергиле, жана жарандардын колуна тапшыргыла деп үндөп чыгып атышат. Алардын чыгышы Россиянын башчыларын тынчсыздандырып атат окшойт, анткени аябай катуу нервничать этип атышат, кандайдыр бир кадамдарды көрүп атышат. Бирок ошол менен бирге кадамдардын арасында кандай репрессивдик мералар болсо дагы ошончолук дагы баягы Медведевдин, мисалы үчүн, ошол либертарианисттерди угуп, кичине алардын оюну менен бөлүшүп, алардын идеяларын ишке ашырганга аракет кылып атат Медведев азыркы кезде. Азыр эми Путин келгенде кандай болор экен көрөбүз. Бирок эгерде ушул элдин жанакы эркиндикке болгон адилеттүүлүккө, эркиндикке, адилеттүүлүк либертариандыкта эмне? Ар бир адам үчүн адилеттүүлүк бул ар кандай түшүндүрүлөт да. Ошондуктан башка адамдын коопсуздугуна коркунуч түздүрбөгөнгө чейин эмнени адилеттүү десең, ошол адилеттүү деп эсептешет да либертариандыктар. Толук эркиндик берет. Ошондой кезде, бирок эгерде башка бирөөнүн адамын укугун бузсаң, анда мамлекетке ушул адамды жазалаганга бүт жол берилет деп эсептешет либертариандыктар. Жана азыркы кезде ошол Путин келгенде, бийликке отурганда президент болуп, эми
кандай жолду тандаар экен көрөбүз. Эгерде эркиндикке бөгөт койсо, Россия уже өзгөрдү, Россиянын жарандары өзгөрүп кетти да. Алар балким көтөрүлүш жасашат. Көтөрүлүш жасап туруп, кандуу эмес, мындай тынчтык менен, жол менен эле, бойкот, блокировка менен аркылуу. Анан кийинки Россиянын кадамы бул либертариандыктын кадамы болушу мүмкүн. Анткени эгерде Россия социалдык мамлекет болом десе, анда толугу менен кризиске учурайт. Азыркы кезде нефтке баа ылдыйлап баратат, а Россиянын күчү бул нефттин баасы. Так ошондой эле Казакстандын күчү бул нефттин баасы жогорулаганда күчтөнөт. Ал эми бизде 20 жылдан ашык кризис болуп келатабыз, бизге нефть кымбаттайбы, арзандайбы анчалык эле таасир этпейт. Наоборот, нефть арзандаса бизге жакшы болот, биз өсөбүз. Аларга жаман болот. Ошондуктан ушул кризистин астында эгерде алар боштондукка жол бербесе, демек аякта чоң өзгөрүүлөр болуп кетиши мүмкүн да. Кыргызстанда болсо азыркы биздин депутат саясатчылар либертариандыкты түшүнбөй, баягы эле популист заниматься этип элге каршы чыгып атышат, эркиндикке каршы чыгып атышат, өз кызыкчылыктарын көздөп атышат, бирок ошентсе дагы биздин да саясатчылар акырындап түшүнүп келатат да жаңыдан. Мен ойлоп турам, ошондой азыр информационный роликтерди жасап, ушинтип алар менен сүйлөшүп, тарыхты айтып берип, экономиканы айтып берип, эгерде биз кабарлашсак, жакшы бир түшүнүккө келебиз деген ойдомун да. Балким Кыргызстан ушул ситуациядан, азыр Россия менен болуп аткан ситуациядан чоң кандайдыр ийгиликтерге жетишип калышы мүмкүн. Бизге аябай выгодный ситуация түзүлүп атат да. Ошондуктан либертарианство менен аябай кызык болот деп үмүттөнөм, анткени эгерде либертарианство бул эми либералдуу, бул кайра баягы гейлер, кайра лесбиянкаларбы десеңер туура эмес боласыңар. Либертарианство бул биринчиден жарандык эл. Жарандык эрк, анткени либертарианствонун эң башкы идеясы ар бир адам эркин. Кандай бизнес кылам десе жасасын. Мамлекет минималдуу ийгилишсин баарына. Мамлекет элге толук менен тейлөө берсин. Эл мамлекет үчүн эмес, мамлекет эл үчүн. Бул идея либертариандыктар. Анан бирок либертарианствого адамдын укугу сакталыш үчүн, эгерде бир адам башка адамдын укугун бузганда, ошондо гана мамлекет ийгилишет деген соттук системанын күчтүүсүнө, МВД системасынын ушул күчтүүсүнө либертариандыктардын көз карашы жакшы. Ошон үчүн кызык кыла ушул либертарианство менен, анткени бул нерсе аябай перспективдүү деп эсептейм. Так, бүгүнкү